Анан исраф дегенде дагы бир сүрөтү, бул бир тамак деген ордун. Азыр орду келсе дагы сүйлөшөбүз. 5-чи бир сүрөтү адам сезимдеринде дагы ашыкча кылып бериш, бул исраф эсептелинет. Сезим дегенде кандай? Муамелелерде. Адам бирөөнү жакшы көрөт, шунчалык жакшы көрөт, ондан кийин жакшы көрүү жок. Ушундай сүйөт, удан ашкан сүйүү жоктой жакшы көрөт. Муну ошол исраф эсептелинет. Бирөөнү жаман көрөт, мындан өткөн жамандыгы жок болгон жаман көрөт. Ушундай душман, одан өткөн душманчылык жок. Ушулардын бардыгы исраф эсептелинет. Пайгамбарыбыз эмне деген? Ахбиб хабибака хаунамма аса ан якуна багидака яумамма. Вабгиб багидака хаунамма аса ан якуна хабибака яумамма. Жакшы көргөн адамыңды орточо жакшы көргүн, чектен аша жакшы көрбөгүн. Балким бир күн сага душман болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле өзүңө душман болгон адамыңды орточо жаман көргүн, балким сага эң жакшы көргөн адам болуп калышы мүмкүн. Эгер кимдир бирөөнү жаман көрсө, көп жаман көрбөсүн. Чек калтырсын кандайдыр бир жерге. Эми кайсы себеп менен мисалчы. Эгерде кимдир бирөөнү жакшы көрсө, аны дагы бир чек менен жакшы көрсүн. Бир аят айтайынбы, туугандар? Өтө көп жакшы көрбө дегенге. Биз балдарыбызды жакшы көрөбүз. Үй бүлөбүздү жакшы көрөбүз. Бирок Аллах Таала ушуларды көп жакшы көрүүнү дагы тыйып атат, ушул хадиске көрө. Эми Куранда не деп айткан? Бул аятты башкачараак түшүнүшөт. Инна нисаакум ва ауладакум адуввун лакум фаттахидуха адува. Албетте силердин аялдарыңар жана силердин балдарыңар силерге душман. Силер аларды душман туткула деген Аллах Таала. Кандай түшүнөсүздөр ушул аятты? Сиз балаңызды, аялдарыңызды Аллах Таала не деп буйруп атат? Аллах Таала бул аятта өтө көп жакшы көрүп, ушулардын аркасында Аллахтын өкүмүн кылбай өтүп кетпегиле. Буларды биз өткөндө сабагыбызда сүйлөштүк, үй бүлөнү багыш үчүн, үй бүлөнү ыраазы кылыш үчүн, балдарым жакшы жашаш үчүн деп туруп, биз саардан кечке иштеп, намаздар калып кетип атат. Аллахтын өкүмү калып кетип атат. Балдарымы жакшы үйлөп коеюн, жакшы үй салып берейин деп Аллахтын өкүмү сынып атат. Кредиттер алынып кетип атат. Ошондуктан эгерде үй бүлө, бала чака силерди Аллахтын өкүмүнө каршы себеп болуп атса, аларды душман туткула. Себеби адамга мындай нерсе экен да, сен бала чакаң көп жакшы көрбө, Аллахты көбүрөөк жакшы көр десе түшүнбөйт. Ошондон Аллах Таала ачыкчасын айтты. Албетте силердин аялдарыңар, албетте силердин балдарыңар, силердин душманыңар. Аларды силер душман туткула. Бул деген сөз баягы айткан пайгамбар айткан хадиси боюнча жакшы көргөн бала чакаң орточо жакшы көргүн, балким силерге эң жаман болуп калар. Кантип мен бала чакам жаман болуп калышы мүмкүн дешиңиздер мүмкүн. Эми көрүп атабыз жашоодо. Бирөөлөр баласын жакшы кылып өстүрүп чоңойтот, бирок чоңойгондон кийин ата-энесин зар какшатат. Муну көрүп атабыз. Мейли андай бууд дейли. Кудайга шүгүр менин бала чакам жакшы болуп чоңойду дейли. Бирок сиз ошо бала чакаңыз үчүн канчалаган ибадаттан калып кеткенсиз? Кыяматта яума яфиррул мар'у мин ахих ва уммихи ва абих ва сахибатихи ва баних деген. Кыямат күнүндө адам өзүнүн бир тууганынан качат, аялынан качат, балдарынан качат деп. Эмнеге качат? Өзүнүн күнөөсү көп, балдарында бир күнөөсү болсо, кошо жооп берип калбайын деп баласынан качат. Ошону кыяматка барганда балаңан качпай эле, дүйнөдө эле баланы орточо жакшы көрсөк, балдар себептүү, үй бүлө себептүү, биз шариаттын чегинен чыкпай калсак, ушул туурураак болот эле. Эмне үчүн биз ысраф деген чекте ушул аятта айтылып атат? Анткени биз үй бүлөбүздү Аллахтан көргөндө көбүрөөк жакшы көрүп калабыз. Эмнеге дегенде, кээде орозолор кармалбай калып кетет, кээде намаздар калып кетет, кээде Аллах Таала арам кылса дагы кредиттер алынат, кээде шариаттын өкүмдөрү сынып кетет. Неге дегенде, тирилик кылыш керек, бала чака багыш керек деген нерсе. Бул бала чака багып деле, бала чаканын бардык камкүстүн ордуна коюп деле Аллахтын өкүмүн аткарып жүрсөк болот. Айтайын деген нерсе, биринчи кезекке Аллахтын буйругун ортого коюшубуз керек. Ошондуктан сезимдерде дагы ашыкча жакшы көрүш исраф болуп эсептелинет. Ошондой эле кимдир бирөөнү душман көрүп бир келишпестик болгон болсо, ашыкча жаман көрүш дагы бул исраф болуп эсептелинет.
ошол экөөнүн ортосунда карманыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вахбиб хабибака хаунамма аса айякуна багидака яумамма. Жакшы көргөн адамыңды орточо жакшы көргүн, балким бир күн сага душман болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле вабгид багидака хаунамма аса айякуна хабибака яумамма. Жаман көргөн адамыңды орточо жаман көргүн, балким бир күн сага жакшы адам, жакшы көргөн адамың болуп калар деген. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрдүн бардыгы биз үчүн пайда туугандар. Көрүп атабыз жашоодочу. Кээ бир адамдар бирөө менен келишпестик болуп, ашыкча бир сөздөрдү айтып, мамилелерди кылып алып туруп, аягында кайра мамилесин түзө албай кыйнагандар канча, ашыкча жакшы көрүп алып туруп, кийин өкүнгөндөр канча мисалычы. Ошондуктан пайгамбарыбыздын айткандай кылып туруп, ортону кармануубуз бизге зарыл. Жана дагы сөзүбүзгө кайтабыз. Аллах Таала ай Куранда кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Биз жана жогоруда бир хадисте айттык эле. Адам баласы толтурган идиштердин эң жаманы ашказан дедик. Көп толтурулба дедик. Ушул Курандагы кулу вашрабу ва ла тусрифу, жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла деген аятты Ибн Касир тафсирлеп айтат. Көп жебегин, анткени көп жеш мадарратун лил акли вал бадан. Көп жеш адамдын акылына, анан ден соолугуна зыян болот деп. Бай айткандай эле бул медицинанын жарымын айткан. Көпчүлүк оорулар ушул көп жегенден болот тугандар. Көп жегенде дагы кандай? Бир түрдүү нерсени көп жегенден көп болот. Же болбосо ашказан көп толтурулганда. Бул эми медицинский сөз, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин айтып кеткен. Көп жеш бул исраф эсептелинип туруп, кыяматта Аллах Тааланын алдында жооп бериле турган нерсе. Анан көп жеш исраф деген нерседе Абдулла ибн Аббас ушинтип айткан, кээде тамак алынып калган болсо идишиңе, ошону төгүп салбаш үчүн жеп койгон болсоң, куду пайгамбарыбыз Абу Хурайрага сүттү ичкин деп ичирип койгондо уруксат болгондой эле кээде уруксат. Бирок тамакты көбүрөөк салып туруп, аны таштап салуу исраф деп эсептелинген. Мисалы, көбүнчө сапар тартып калганыңыздарда, мисалы гостиницаларда туруп калынат, мисалы умрага же башка жакка сапар кылынат. Шведский стол деп туруп, тамакты каалаганча алса болот. Бирок тилекке каршы көздүн аштыгынан өзүңүн курсагыңа батпай турган тамактарды дагы салып алган күндөр көп кездешет. Байкайсыздарбы? Салып келип туруп, анын бардыгы желинбейт, ташталат, ошол түз мусорго кетет. Мына ушул чоң исраф. Же болбосо ушундай дагы көргөнбүз, кайсыл жерде экендигин айткан, Аллах өзү сактасын, балким дагы башка жакка түшүнүп кетиши мүмкүн. Тамактарды алып туруп, жалаң үстүндөгү эттерин жеп туруп, күрү үчүн башка жагын таштаган күндөр. Мына ушул эң чоң исраф эсептелет. Муну башка мамлекеттеги бирөөлөр кылган жок. Катардагы биздин арабыздагы болуп аткан, биз эле кылып жүргөн иштер. Мунун сөзсүз кыяматта Аллахтын алдында жооп берүүсү бар тугандар. Анан дагы исраф дегенде биз жогоруда да бир айтып өттүк, биздин тойлорубузда, аш тойлорубузда ашыкча бир исраф. Мисалы, ушундай өлкөлөр бар тугандар, биз ушул жерде жашап көрүп көрдүк. Тойлору кандай болот? Тойлору күрүч, эт жейсиң бүттү. Анан шириндик, суу ичесиң, болду. Дасторкон эчтеке калбайт, бардыгын топтоп туруп, жөн курук эле дасторкон кыла турган жерлер бар. Ошолордун деле тойлору өтүп жүрөт. Бирок тилекке каршы биздин тойлордо исраф ушул нерсеге чейип кеткен, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү тамак бардыгы желинбейт дагы ташталынат. Аны неге айтабыз? Мейли тойда булар кыла берсин деген ой келинет да. Ошо тойдун эсебинен бай өлкөлөрдүн арасынан дагы ачкадан кыйналып аткандар бар. Той кылганда ашыкча дасторконго төгөмдөп атып туруп, продукталардын, ошол жеген ичкен тамактардын кымбаттоосу дагы ушуга нерсеге барат. Эмне дегенде, мен будан өтөм деп дасторкон жасап атып, кымбат нерселерди, продукталарды көбүрөөк алынып. Эми биздин шариятыбызда тыюу салынып келген бир нерсе бар тугандар. Буга чейин канчалаган имамдар ушунун аркасынан жаманатта болгон. Ал нерсе тойду коюп турайлы, өлүм болгон жерде. Өлүм болгон жердеги аш тойлор, аш кылгандар куду той сыяктуу кылыпчы. Алды жылкы, аркасы кой союп. Бул өтүп кеткен адамга, куду өлгөн адамды тепкен сыяктуу. Бирөөнүн көзүнөн кан агып, жакынынан айрылып атса, аны банкротка түртүү деген иштер бар. Балким кээ бирки үй бүлө муну четке кагып калтырган, бирок көпчүлүк ушудан кете албай жүрөт. Ал деген кандай?
Адам дүйнөдөн көз жумгандан кийин анын аркасынан сөзсүз түрдө жаназа окулуш керек, кепини тигилиш керек, карыздар болсо төлөнүш керек. Калган акчалардын бардыгы мураскерлерине калыш керек. Бирок тилекке каршы бизде аябай аш тойлор көп. Муну тыйган бул илимдүү имамдарыбыздын бардыгын жаманатка дагы калган. Себеби бул бидат, буну кылба десе, бул мындай экен, бул тигиндей экен деген ат менен калып кеткен. Бирок акыйкат сөзсүз түрдө келет. Азыр ушул учурда бул мамлекеттик деңгээлде дагы бул тыйылынып аткан кез. Мисалы, президенттин 54-чү жарлыгы боюнча өлүм болгон жерде ашыкча ысраф кылбоо деген жарлык бар туугандар. Муну жеткириш керек. Мамлекеттик түрдө дагы, муфтиятта дагы бул өзү мурун шариатта тыйылып келген нерсе. Ошол нерсени кайра бир рет айтабыз. Бир сахабаны көрдүңүздөр, өлгөндөн кийин аркасынан бир нерсени тыйып, союп, коноктоп атканын. Кайсыны көрдүңүздөр, бир жылдан кийин жылдыкта сарпай кылып атканын. Бул шариятыбызда жок болгон нерсе. Майлы. Бирөөлөр сойсо, бул бидат экен дагы соо жок экен дейлик. Бирки жерде союлган эттер арам эсептелинет. Азыр көрүп атасыздар, жаштарыбыз да дүйнөдөн көз жумуп атат, билет атасыздар. Жаш бирөө балагатка жете элек балдары дүйнөдөн көз жумган болсо, анын үйүндө аш кылдыртып, кой сойдуртуп, жылкы сойдуруп жеген болсо, мураскерлердин мурасын жегенге барабар болду. Ошондуктан буга аябай этият болуш керек. Эгер мындай түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Аллах өмүр берсин, эгерде мен дүйнөдөн көз жумсам, менин жаш балдарым бар, албетте үйдө нак акча, жөн акчалар бар. Кой сойдуртуп, ушул үчүлүк кылып жеген болсо, сиздер баарыңыздар менин балдарымдын мурасын жеп кеткен болосуздар туугандар. Сооп биякта турсун, арам жеген болот. Ошондуктан буга биз жеке көңүл бурушубуз керек. Албетте президенттин 54-чү жарлыгы чыгышына да канчалаган илимдүүлөрдүн эмгеги болгон. Ошакка чейин кайрылып, нолу шариятыбызда оор болгон маселе болуп атат депчи. Бул кайра биздин бүгүнкү темабызга алып келет. Акыр аягы не болот? Бул исраф, барып исраф биздин коомчулугубузга зыяны бар. Шариятыбыздын зыяны, коомчулукка дагы зыян бар. Бул кымбаттоого алып келет. Продукталар аябай кымбаттады. Байкап атасыздарбы? Кымбаттаган себеби эмне дегенде биз аш тойлордо көп продукт алабыз, өлүм болгон жерде көп продукт алабыз. Ошол себептүү эгер адамдар ушул нерсени кылбай эле, жалаң эле тиричилик эле алынып турганда мынчалык кымбаттабайт болчу. Ортодо оптунда турган адамдар мындай көтөрүп кое берет, ол өтүлө берет. Соода өтүп аткандыктан кымбат болуп кала берет. Акыр аягы коомчулукка зыян келип атат.